Ассаламу алейкум, урматтуу улуу кыргыз эли, арбаңыздар. Жаштар сүйлөсүнүн теледолбору Чүй областына караштуу Сокулук районунда жайгашкан Муса Жаңгазиев атындагы номер 4 орто мектептин жаштары менен, кыздары менен, балдары менен жана ошондой эле биздин төрүбүздүн коногу менен жаштар сүйлөсүнүн теледолбору ободо. Саламатсыздарбы? Биз ушул кыздарды, аял затын кандай сыйлайбыз? Биз менен бирге болуңуздар, жаштардын оюн анда чогуу билсек. Анда ушул жаштар, урматтуу кыздар, силерди кандай, кыздарды жигиттер кандай сыйлап жатат, жана аял затын кандай сыйлап атат? Анда жаштар сүйлөсүн. Ким айтат? Оюңарды. Эми аялдары сыйланды өтө көп сыйлаш керек. Эми башка чыгып кетет аялдар сыйландачы. Мындай 8 мартта эмес, бөлөк күндөрдө да сыйлаш керек ошо аялдар. Эми 8 мартта слишком сыйлаш керек да, башка чыгып буну алып бер, тигини алып бер чатты. Ша айтат. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей. Урматтуу кыздар, ушул башыңарга чыгып кетет дейт, ошондойбу? Ким жооп берет ушул жигитке? Мен атым Айпери, башка чыгып кетпейт. Эмне үчүн аялдар бир жылда бир эле жолу эмес, майрамда өтпөй турабы? Ошондо да жакшылап да эме майрам кылып койсоңор, анан башка чыгып кетет деген болбойт да. Жылына бир жолу келсе, жигиттер бар экен. Бул кыз айтып атат, жылына деп атпайбы? Жылына бир жолу серинме, бөлөк күндөр сыйлаган жокпузбу? Бөлөк күндөрдө да сыйлап атабыз силерди. Мисалычы 8 март жылына бир эле жолу келет да. Ошон үчүн 8 мартта эме бир күн башыңарга көтөрүп, эмне кылып үстүңөргө көтөрүп алсаңар деле эчтеке болбойсуздар. Көтөрүп майрамдашса болот. Эчтеке болбойт. Ким? Обязательно 8 мартта башына көтөрүшөң. Башка күндөрдө деле көтөрсө болот го. Кыздардан. Сен айтып атпайсыңбы, күндө сыйлайбыз депчи, бирок сен күндө открытка берип, кафеге алып барбайсың, турабы? Ал күн бир жолу эле болот. Сен каждый день кафеге алып барып, же бирдемке эме кылбайсың, турабы? Ал 8 мартта эле кылайынчы деп кыласың, турабы? Сен күндө ошентип кафеге алып барып, открытка берип, эме татуу сөздөр сүйлөйсүң. 8 мартта сүйлөнөт ошондо, Ошо 8 мартта майрам деп сүйлөйт да. Жакшы. 8 мартта аял заты күн деп белгиленгенби? Ошо майрам деп белгилен да. 23 силердин майрамыңар биз силерди урматтатабызбы, куттуктайбызбы? Силер деле бир күн ошо бир күн меңердин ая албайсыңарбы аял затына? Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Жигиттерден дагы ким? Тиги бала мындай айтып атат да, азыр мисалы кыздар бирдемсе деп сүйлөп калса, жааңбач, сенин күнүң 8 март деп ушинтип басынып коюшат да. Ага мен кошулбайт элем да. Жигиттер ушинтөбү? Ооба, ошондо мен көп эле жолу уккам да, ошондойдучу. Азыр балдар деген аял затын сыйлаган азайып баратат деп айтып кетпекчи. Сыйлабай атат, Жакшы. Мен саламатсыздарбы? Мен атым Зарина. Мен силерге мындай суроо берет элем. Балдар көбү ошо айтат. 8 март ошо кошулам да, 8 март сенин күнүң 8 март дейт. Эмне үчүн 8 мартта эле бизди сыйлайт экен, сыйлаш керек. Бизди мындай аял затын дайыма сыйлаш керек да. Дагы ким кошулат? Суроом бар да. Коноктордо. Мен мына кыздарга суроом бар да. Жигиттер кыздарды кандай сыйлайт? Ушу жөнүндө айтып берсеңер, кантип сыйлайбы же сыйлабайбы? Же кидайт Жакшы эле сыйлап атабы? Кандай болуп атат? Силерде акыбал. Азыркы учурда биздин балдар сыйлаган сый урмат дегенди билишпейт. Жаштар сүйлөсүн. Ассаламу алейкум, менин атым Белек, мен 3-чү мектептин окуучусумун. Бул жерде мен көргөнчө мында кыздар 8 мартты майрамдаш керек деп атат. Балдар мында анча ага неме болбой атат да, кол сунбай атат. Мисалы үчүн кыздар кандай десем, сыйлашканды билбейт деп атышат, бирок чындыгында айтсам, силер өзүңөр эле күнөөлүүсүңөр да. Силер өзүңөрдү алып жүргөн билбейт экенсиңер. Кыздарбы? Момда карасаңар, могу жерден эле көрүнүп турат. Кимди сыйлаш керек, кимди сыйлаганда анча деле болбой атат. Өзүңөр жүрөсүңөр, көзүңөр боёдуңар. Анан кийин ушинтип жүргөндөн силерди сыйлап, албетте тийишет силерге. Мындай бирке өзүңөр ойлонсоңор болот. Эмне деп кандай эле айтып атасыңар? Жаштар сүйлөсүн. Ким? Кел. Карагын, сен айтып атпайсыңбы өзүңөр алып жүрө албайсыңар деп. Ким алып жүрө албайт экен? Биз силер үчүн жасанып атат экенбиз. Биз өзүбүз үчүн жасанып атабыз. Эмне алып бизди жасанабыз? Сен эмне ушу көзүң боеп анан алдың кийдиң могу кыска көрүнүш үчүнбү? Сен ошондой кылып анан кийин неме деп атасыңбы? Сен ошондой кылып мындай мен иштетсең эмне эле болуп атасың? Кандайча? Жок, мисалы мунун сулуу көрүнүш эмес, өзүн тыкан алып, таза алып жүрүш үчүн өзүн жасанып. Анда
Могу урматтуу кыз эмнеге бул кимге көрүнүш үчүн кылып атат? Бул сага көрүнөйүн деген жок. Жок, анда өзү үчүн жазып атат. Силер эмне айырмаңар барбы? Кимди жакшы ойлойт балдар силер? Балдар кимди караганда мындай башкача ой болот. Кимди ойлогондо мындай башкача кетет, тура эмес ойлор кетпей калган. Урматтуу жаштар, бул жерде кыз менен жигиттин ою эки пикир болуп атат. Ким кошулат, колдойт? Оюңарды айтсаңар кен. Сен айта атпайсың, сен жасанасың, сен өзүңдү алып жүрө албайсың. Биз монтип кийиндик, бир жерибиз ачылып турабы? Сага көрсөтүп атабыз, көрсөткөн жокпузбу? Биз кийимчен эле жүрөбүзбү? Ким көзүн боеп тур? Кыздардын аял заты мурттан бери көздөрүн боеп, мурттан бери жасанып келатышат. Алар силер үчүн эмес, алар өздөрүн жасап, өздөрүнүн аял затын сезип жүрүшөт. Ошо силер аял затын урматтабайсыңар, сыйлабайсыңар. Силерге зачем жасанып анда? Жаштар сүйлөсүн. Мен ошону көрүп атам. Ошентип жазанып атканарды. Мо Европада да ошентип жазанып атат, аз көрүп атасың кандай болуп атат. Анан кийин Сауд Арабиядан көрүп атасың кандай айдар болуп атат. Алардын айырмачылыгы барбы? Демократия деп ошентип өзүңөр мен деле балдарга укуктуу болгонго мен деле немемин деп туруп, мен балдарым менен теңмин деп туруп ушундай сыяктуу кылып атасың өзүңдүкүн. Бирок булардын жыйынтыгы сен көрүп эле турасың кандай болуп атат. Ушундай сыяктуу айларын сен өзүң немелериңе да, өзүң урпактарыңа, карындаш сиңдилериңе да кандай үлгү келтирип атасың. Ошону сен ойлонуп атасыңбы? Ким жооп берет? Мен кандай үлгү бердим? Мен аларга меселерди мондай короткий кийгиле да атамбы. Мен алардын монтип бар тур балдарга жасам, балдарга жабышкыла да атам. Мен наоборот балдарды силерди урматтабаса, силер зачем балдарга деп үйрөтөм. Эгер сен өзүң ушинтип жүрсөң. Сен мен ошентип жүргөнүм көрдүңбү? Алдуу жерде эмне болуп турат анан кийин алда? Мен эмне кийингеним? Кана көрчү, кайерим ачылып атат. Ачылып турабы? Жантым. Мен чачым ачылып турабы? Это не твое дело. Бул менин ишим, видишь? Мен өзүм аял заты, мен 8 март, мен өзүм силер куттуктабаба, силер мени, ой, бүгүнкү сен майраң экен, макул, сен уважать этейин деп эле, биз өзүбүздү деле өзүбүз урматтап алабыз. Ой, балдар деле жок, өзүбүз мыкты кага алабыз, дубалга эмне кыйын бекен ошонусу. Болобу ушундай? Кел. Саламатсыздар, мен атым Айжигит. Чоң жигит айтып атат, кыздар боенбош керек, кийинбеш керек деп. А сен кызың мисалы үчүн жаман кийинип турда боенбош аброюң чөбү? Же сулуу болуп турда аброюң чөбү? Ойлосоң, мисалы үчүн азыр учурда, мурунку учурда айтышат калпак менен тейтай менен урсаң түшүп калса алып алчык деп. Азыркы учурда сулууна суктанып, кийингенине суктана аласың да, ошо сулууну көрүп, же сен башка кыз менен кетип атсаң, мындай кийинбеген, боенбогон. Сен кызың майрамдатасың да, биякта? Жок, майрамдатпайм. Эми айтам майраң менен деп. Атак. Сен айтканың эмне деп атасың, мисалы үчүн? Эмне мындай айтсаң мораль? Айтпайм, кыздар боенбош керек. Ооба, боенбош керек, мен ошого кылдым. Мисалы үчүн кыздар боенгон айынан көп эле учурлар, кырсыктар көп болуп атат. Анан кийин сен мисалы үчүн неметкенде, мисалы үчүн мен оюмча, кыздардын чачы да көрүнбөш керек. Ошондой неметпеш керек. Бирок эми бул албетте бул жерде кабыл албайт андай мыйзамдарды. Албетте жөндөгөндө өзүң эле тура алып жүрүш керек да, жок дегендечи. Мисалы үчүн неметпейм. Жок, сен өзүң оюң бул. Сен өзүң оюң. А кыздардын ою мисалы үчүн бардык эле балдарга жагат болуш керек, боенуп сулуу болуп жүргөнү. А сен бирок бардык балдарга жаккан менен булар деле бирөөнүн карындашы байкеси да. Аларга жакпайт да бирок. Ал сен өзүңө жакпашы мүмкүн. А башкаларга жагышт да. Жанагы 8 март жөнүндө айтайын дегем да. 8 март мисалы кыздар майрамдаш керек деп атпайбы? Туура майрамдаш керек да. Ал эми жакшы, бай аял зат эми буларды сыйлаш керек. Ар дайым сыйлайбыз. Бирок анан эми баягы кыздарды, апаларыбызды аял зат болгондон кийин биз 8 мартты күтүп жүрө бербейбиз да, чынбы? Ошолорду кантип майрамдатабыз, Кандай кантип майрамдат? Эми майрамдатыш керек, конечно, анан тиги жерде бир кыз открытка бериш керек дебеди. Эми сага бир открытка берип койсо, сен ошону менен кафеге барып койсоң бүттү, сеники ачылып калдыбы? Сен аны менен сөз бир нерсе. Сенде сага бир нерсе кылдыбы? Сага бир 50-100 сомдук деп койчу, бир открытканы берди. Сени кафеге алып барды, тойгозду. Анан эми сенден да бир нерсе үмүт кылат да. Сен ошол жагын ойлондуңбу? Мен эмне кылам мен буга? Мени да тойгозобу деп. Ооба, мени да тойгозобу деген ойду болот да. Сен эмнеге барышың керек да аны мененчи? Ал жагында ойлош керек да. Туура бирок аял затын 8 мартта майрамдатыш керек. Бул эң жакшы эле майрам го дейм. Ким жооп берет ушуга? Ушул жигитке ким жооп берет? Анан 8 март боюнчачы 8 март может ал кыргыздардын майрамы эмес. А кыргыздар ал 8 март деген ал каяктан келген? Мындай түбүн билиш керек да, чынбы? 8 март неге 10 март эмес? Ал жагын изилдеш керек. 8 март экен, майрам турбай, аялдардын майрамы турбай деп майрамдай бербейчи? Кыздар жооп бересиңерби? 8 март неге 8 март? Неге 9 март эмес же 10 март эмес? Ошол жагын айтып койсоңор, эсли билсеңер, Жаштар сүйлөсүн. Кыздардан барбы? Мынакей, азыр.
8 мартты бул немис жактан болгон бир аял ойлоп аял ошо 8 мартты бул аял заты күнү деген. Анткени аял зат бул найзик болот, аял затын макул 8 мартта урма сыйлабагыла, башка күнү сыйлатасыңар, койгулачы балдар. Канча сыйладыңар эмне эркекче? Ушу балдардын жарымы сыйласа сыйлайт, жарымы сыйлабайт. Бетке эле кыздарга сөгүп туруп ошол жерде кетип калышат. Балдар сыйлашпайбы силерде? Сыйлаганы бар, сыйлаганы жокму? Бетке эле айтам да. Макул 8 мартта биз майрамдайбыз, силер бизди куттуктойло койгула. Зачем? Айтатпайсыңар открытка келет деп. Анда 23 биз деле силерди куттуктабайбыз. Не зачем бизге? Тигиз айтып атпайбы, открытка берсе, ошону эмне берип коюш жалкабы деп атпайбы? Бериш керек, ооба, беребиз. Открытка берет. Эми анында өз ойлоду, ал мага эмнеге берип атат? Менен может бир нерсе күтөт ал деп, чынбы? Ошого берип атат да ал. Жашташтар, дагы кыздардан ким? Ар бир майрамдын өзүнүн шарты бар. Анткени бул 8 март дегенден кийин бул 8 мартта мындай ар бир бала эгер мындай сүйгөн жарың бар болсо ошону майрамдатышың керек. Анан ал бала деле күтөт, түшүнөм 23 күн. Жоктор эмне кылат? Жоктор эми билбейм, эми алар мамасын сыйлашат да, ата энесин сыйлашат. 23 келет, 23 биз деле силер сыйлап атпайсызбы, сыйлаган жокпузбу эмне? Силерге деле берип атабыз го, анан биз деле күтөбүз силерден, ошондой эле сен деле өзүң ойлобойсуңбу эми? Просто силер билишиңер керек да, эмнеге майрамда ал эмне болуп келип калган? Түбү может ал жаман болуп эле бир аял өзүнчө эле бир киши айтып койгон да 8 мартта аялдардын күнү депчи. Эмнеге февралда эмес, мартта? Силер ошону билесиңерби? Мен кактан билейин, короче, мындай да, бул 8 март деп мурдатан келаткан майрам, өзүң билесиң. Мен кактан чыккан аны билбейм. Ошон үчүн майрам дегенден кийин майрамды майрамдай өткөргөн жакшы го деп ойлойм мен. Тарыхын билиш керекпи? Тарыхын билиш керек, эми мен билбейм лично. Жашташ билесиң. Бул 8 март майрам эң биринчи 1857 жылы, мындай адашпасам, Нью-Йоркто биринчи чыккан болчу. Булар болсо Нью-Йоркто, мен билем. Сиз билбейсиз, сиз билбейт экенсиз. Мен айттым, 1911 жылы бул болсо Россияда кабыл алынып, СНГ Советский Союз менен кошо чогулуп, анан кийин ошол Советский Союз чачырагандан кийин бизде да калып калган болчу. Бул болсо биздин майрамыбыз эмес. Бул бизде эчтекеде тиешеси жок. Бул болсо тети башка кыздарга тиешеси жокпу? Жок, албетте. Кандай? 23 бул эми 23 эмне майрам айтчы мага ошону. Макул 8 март майрам эмес экен, 7 март, 23 эмечи. Февраль. Бул болсо согуштар эми ата менен коргоочулар балдар эми албетте бул неме айтканда. 9 майда. Жакшы, анда алткы тараптагы бизди кыздарды угалы, Бул менин атым Бактыгүл. Бул аялдардын майрамы 8 март дейт го. Бул сөзсүз эле 8 мартта майрамдоо эмес аялдарды. Бул күйөөсү болобу же баласы болобу, бул сүйгөн жубайын жана энесин, карындаштарын 8 мартта эле эмес, башка күндөрдө дагы майрамдатыш керек. Бул сөзсүз эле 8 март эмес. Силер кандай майрамдайсың? Биздин үйдө бул 8 март болбосо деле башка күндөрдө деле атам бул торт, сокторду алып келип турат да. Соктор менен жөн эле? Торт менен. Анан бул сөзсүз эле 8 мартта майрамдоо эмес да. Башка күнү Кыздарды угалы, жаштар билесин. Жакшы. Келди, кыздар. Сен айтып атпайсыңбы, открытка берип кафеге, андан башка сен эмне кыласың? Айткан сөздөрүңөр жалган барыңардыкы. Эмне? Чын жүрөктөн чыкпаса, ошону гана колуңардан келет да. Жок, сен эмне кыласың андан башка айтчы, открыткадан, кафеден башка кызга. Мен суроом бар да, жигиттер кандай сыйлайт ошо силерди? Мисалы мына көрдүңөрбү сыйлагандарда? Мисалы үчүн сыйлабайт. Мына элементарный эмелерди айтат. Сыйлашпайбы? Мына мисалы үчүн эшиктен кирип баратсаң, түртөт кетишет. Макул, мен миң жаман болоюн, эме кылайын, душманы болсо дагы по-любому сыйлаш керек. Өтүп кет карындашым деп. Макул, мен кичинекей деп карындаш көрсө да сыйлаш керек да. Аны жөөлөп кетпей ал менен кичинекей деп. Жашташ билесин, анда кыздар бар? Жана моерде калпакчан отурат го бир балачы. Сен 8 мартты өткөзбөйбүз дейсиң. А сен эмне аялдан жаралган сен асмандан түштүң беле? Өз энеңди сыйлабайсың сен. Жакшы, дагы? Курман жындатка 6 баланы төрөгөн дейт да. Бирок 8 мартты билген эмес да, билбей эле өтүп кетти. Эми ал 8 март калыптангандан кийин ар бир эркек, мисалы үчүн биз 23-нде буларды сыйлап атабызбы? 8 мартта эле аял менен эркектин ортосунда бир 8 март сыйлаш керек, Сыйлаш керек.
бир жылда бир күн келет, ошол күндү сыйлаш керек. Бирок ошол күн сыйлап туруп башка күн сыйлабай коюу деген жокмун буяктачы. Силер 23-нде белек бердиңер да, эми ошол белекти алып келип бериш керек. Биз балдарга белек беребиз, кайра алардан белек доолабайбыз деле. Бирок күтөсүңөр. Мындай ичибизде эме болот, бирок аларга айтып мынтип доолабайбыз да. Алардын жакшы сөзү, жылуу сөзү. Алып келбей койсо тарынасыңар да, туурабы? Башка Жок, агай билдирбейбиз дагы, бирок ичибизден тарынабыз, ооба, өкүнүч пайда болот. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздар, менин атым Нурпери. Мен өзү 23 февраль 8 март майрамдарга каршымын. Анткени 23 февраль эркектердин күнү, 8 март аялдардын күнү деп коебуз. 8 марттан башка күнү өзүбүздүн энелерибизди, өзүбүздүн кыздарды сыйласа болбойбу эмне? 23-дө эле дайыма эле 23-дө эле подарка бере бербей, башка күнү деле подарка берип, 8 марттан башка күнү деле подарка берсе болот. Кандай майрамдайсың? Майрамдарды. Майрамдарды өзүм классташтарым менен эле чогултам, бирок мен бул майрамга каршымын. Анткени 8 март деп эле арким азыр мисалы кыздардын баары көчөгө кечет, туурабы, өздөрүнүн жигиттери подарка беришет деп. Өздөрүнүн энелерин сыйлап үйүндө отура берсин, мейли көчөгө чыкпай эле. Ушул жаштар кошулабы? Мен сага суроом да. Сен мына 23-дө гана подарка берилбейт, 23-дө каршымын деп атасың, Анан 23 эмес, сен ар бир 2 күнүн биринде эле подарка бергенге даярсыңбы? Акчаң көппү ошончолук эле жемне? Ар күндө эле 2 күндүн биринде эле подарка бере бербей, мисалы өзүң көңүлүң жакшы болсо подарка бересиң да, туурабы? Керек болсо 23-дө эле баары эле 23-дө бере бербейсиң да сен подарканы. 23-дө эле акча чогултуп эле подарка бере бербей. 8 мартта эле балдар деле акча чогултпай, андай болбой, башка күнү өзүң маанайыңа карата берсең болот подарканы. Жаштар сүйлөсүн. Бул да немеге баргысы келет да, классташтары майрамдаса, ошону майрамдагысы келет. Бул деле барат да, по-любому майрамдайм депчи. Ошо? Ай жана мурунку заманда Курманжан даткан айтып жатасыз го. Курманжан датка деген негизи баякы кылымда деген балдар деген ошо киши мындай эле балдарчы, аялдарды дайыма сыйлап жүрүшчү. Азыркы деген балдар андай эмес. Алар деген могу каныкей айтканда туура айтып, балдар түртүп кетет, айтып кетет. Андай ал кылымда деген андай жок болчу да. Дайыма сыйлап жүрүшчү. Ошону 8 мартка мен каршы эмесмин. Наоборот, мындай эмемин да. Бул 4-чү мектептин эле балдар түртүп кетеби, балким же башка балдарбы? Жок, 4-чү мектеп эмес. 4-чү мектеп эмес. Бардыгы эле балдар, Кыргызстандын балдарынын баары эле ошондой болуп кеткен азыр. Сыйлабайт баары эле. Баары эле ошондой да. Анда балдардын оюну калы? Биздин 8 март майрам менен майрамдап атат кыздар. Биз мурун азыркы жаштар майрамдайбыз. А мурунку жаштар майрамдашкан эжеден сурап көрөлү да, кызыл эжеден. Тиякта бир эже атат. Ошодон мурун майрамдашчу экен, ошодон сурап көр, анан кийин ошону чечели. Анда эженин оюну калды, мынакей жаштар ойлорун айтып атат. Сиздердин убагыңыздарда кандай сыйлачу эле, азыркы жаштар кандай сыйлашып атат? Ошо оюңузду айтып берсеңиз, мына окуучуларга. Мен 39 жыл мугалим болуп, анын ичинде 10 жыл зам директор болуп иштедим. Бүт мектептердин балдары менен көрдүм, бардык балдарды. Эне деген бардык Манасты дагы, Чыңгызды дагы бардыгын эне тапканда, туурабы? Анын үчүн 8 март эле сыйлабай, бир жылда 365-366 күн болсо, ошол күндөрү бүт сыйлашыңар керек. Мына отурган азыр мотурайган кыздар болочоктогу энелер, туурабы? Келечектеги коомдун мүчөлөрүн тарбиялайт. Мен кыймын деген балдардын бардыгын ошо эне жараткан. Кудайым эркек менен аялды бирдей кылып жаратып койгон. Суу менен топурагылай, эркек менен аял жубай деп коет. Ошон үчүн эркектерди да сыйлашыбыз керек, аялдарды да сыйлашыбыз керек. А майрам деген майрам бир эле күн сыйлабан калган күндөрү энеңди деп сөгүп турсаңар, андай болбойт да, туура? Ошон үчүн биздин ата бабабыздын бабалардын салты, энелердин мектеби бар. Ошонун негизинде кайсыл убак болбосун, кандай заман болбосун, бардык кыздар өздөрүн сыйлай турган кылып балдарга өзүн жакшынакай кылып алып жүрүш керек. Туурабы? Боянып соянгонуңарга суроо бар экен. Эжеге, мына илгеркилер жакшыраак, илгерки эркектер жакшыраак сыйлачу эле же азыркы балдар жакшыраак сыйлайбы ушу кыздардын теңдештери? Азыркы балдар сыйлабайт. Кыздардын жанында туруп сөгүнүп турат, кыздар эч кандай реакциясы жок кыздарда. Эгер менин көзүмчө илгери балдар сөгүнө турган болсо, анын жанында жарым минутта турмак эмесмин мен.
туурабы? Жок, азыр мына сүйөм, күйөм деп мындай соткалар менен бир нерсе жиберип атпайбы? Анан сыйлап аткан ушул. Бардыгы жеңил ойлуулук. Жалган бул. Бардыгы жеңил ойлуулук, азыркы замандын шарапаты же батыштын тийгизген таасири деп ойлойм. Менин тайнемдин колунда чоңойгом, тайнем аксакал эркек киши келатса, өтүп кеткенче туура басып өтпө деп үйрөткөн. Азырга чейин 60-тан аштым, ошол мен үчүн закон. Туура. Анда жаштар сүйлөсүн. Жигиттерден. Жана кыз айтып кетпеди, мени эшиктен түртүп өтөт депчи. Сен ал сени түртпөйт да, сен бирдемке кылгансың, алдаган түрткөн да. Ошон үчүн түртөт да балдар. Кыз ошондойбу? Кыз кандай болсо ошондой кылат да балада. 8 март эле 8 мартта, силер 23 февралда ойлодуңар беле? Ошочу. Силер 23-1 келет 8 марттан. Ошо 23 силер эмне кылсаңар, балдар силерге ошондой кылып берет да. Вазир жакшы, хан жакшы, катын жакшы, эр жакшы дейт. Ошо балдарды силер сыйласаңар 23-нде. Булар аял болуу жаш деми, кыздарды. Буларды кандай кыласың? Эми кыз болсо деле ошо аял затка кирет да булар. Аны силер, мисалы эже айтып атат, биз аял чоңойтот, аял мындай алат депчи. Эже бала алат да, бала алып ошо мындай чоңойткондон бери мындай. Кандай десем, атанын эмесин, ошо баланы чоңойтуш үчүн ата ошо кадырын чечип берет да баланын. Мен мына суроо берем да, жигиттерге суроо берем да. Мисалы мына көп жигиттер кыздар менен жүрүп анан таштап кетип атат, ушул сыйлоого жатабы, жатпайбы? 2-3төн жолу ким жооп берет? Мисалы мындай да убактылуу жүрүп алып туруп анан кийин таштап кетесиң, анан кыздар ыйлап калып калат да, ошо сыйлообу, сыйлоо эмеспи? Бул кандай сыйлоо? Кандай сыйлоо? Бул, конечно, сыйлоого жатпайт бул. Бирок эми баягы кыздар дагы өзү ойлонуш керек да башынанчы. Анан жана 8 март боюнча 8 март эң жакшы майрам, муну сыйлаш керек. Бирок анан жана сыйлабайт дегендери эже, бирок ал балдар ар кандай да. Жакшы балдар бар, жаман балдар бар, анан баарын эле сыйлабайт деген. Сен кантип сыйлайсың сен өзүң? Эми сыйлагандай моменти келгенде сыйлайсың, анан өзүнчө эле барып алган сыйлай бербей. Анда моментин күтүп турат экенсиң, Жок, моментти күтүп эмесем, жолугушуулар болуп, күнүмдүк жакшы. Моменти келгенде тебип кетесиң, түртүп кетесиң, моменти келгенде сыйлап коесуң, Iya. Моменти келсе сүрүп кетесиң, түртүп кетесиң. Моменти болсо сыйлап коесуң, Бул байке айтып атпайбы, бул агайыбызчы. Кыздарды кидайт этип кетсеңер, кыздар өзү жаман болсо анан кидайт этебиз да, кыздардычы. Анда ушул кыздардын бардыгы жаманбы? Жок, азыр кыздар өзү өбүшүп эле кете берет да. Ошон үчүн бала кидайт этти да бир күнү. Ким жооп берет? Мынакей, кыздардын бардыгы жаман деп кетти. Эми мисалычы жаратылышта эми кыздар мындай ишенчке келишкен да. Ошон үчүн силер алдап үйрөнүп алгансыңар да. Мындай нежный сөздөрдү айтып, анан өзүңөр жүрсөңөр 1-2-3 кыз менен алдап жүрөсүңөр да. Анан ошо Ким? Кидайт этип кетесиңер деп атпайсыңар. Кыздар биринчилер артынан чуркайсыңар да, кыз жок десе, кийин силер сүйөм андай дейсиңер. Кыз силерге суроо берет да, силер мен сүйөсүң, чындыктан сүйөсүң, ооба үстүмдө Кудай турат, мен сени сүйөм дейсиңер да, кийин бир ушинтип алдайсыңар. Балдар, мен силер жакшы билем. Мен деле кыздарды байкайм го, ушин. Кыздарды угалы, кел. Эме бул сүү деген бул балдардыкы калп деп ойлойм. Балдар деген вот башка жакшы кызды көрүп калса эле сүйөм деп айта берет да. Бул негизинде сүйбөйт, бул жактыруу эле сезими пайда болот да. Просто көрөт, жактырат, болду, симпатия дегенде мындайча айткандачы. Азыркы негизи кыздар деген мындай балдарга сүйүүсүн билдирсе болот. Ал кыз негизи калп айткан жок. Жакшы. 5 кол тең эмес. Бүт баарды кыздар жамандап чыдадыңар, Сен айтып атпайсың кидала деп, Мисалы үчүн биз мен жакшы жүрөлү, силер бул менен 1-2 жыл болуп кетти, бул модадан түштү, башка өчүш керек, билейин деп ушунтесиңер, баарыңар көпчүлүк бөлүгү ушунтесиңер. Бул модадан калды, кечке ушу менен жүрүп, тоскам чыгып кетти, скучно муну менен дейсиңер. Анан биз ушинтип калып калабыз да. Биз эмне? Жигиттер айтышат ушинтип, Жигиттер айтышат ушинтип. Бул модадан калып калды. Ушул жигиттин бардыгы же айрымдары? Айрымдары да. Бар эмес. Аттарын айтып бересиң, кимдер балким тааныйсың? Жүрбөйм эчким мен билбейм да. Жок. Кыз жаман дейсиңер, Кыз жаман дейсиңер. Эмне үчүн ал кыз жаман болсо, сен ал кыз менен жүрөсүң. Эмне үчүн ал кыз жаман болсо, сен аны акылга келтирбейсиң. Карындашым мындай жүр, тиндей жүр деп өзүң аны эметип кой, ошондо кыз жакшы болуп калат. Жаштарсың, кел, кыздар дагы.
Биякта очередь болуп калды. Мисалы биякта айтып атышат да, 8 март десе, 23 десе эле подарка депчи, подарка дебей эле мисалы жылуу сөз айтып койсо деле ошол деле жан дүйнөңө жакшы тиет да туурабы? Жылуу да сөз айтпайбы, кандай? Айтпайт, балдар мисалы жанында турсаң каякта бир кагынып, силкинип неме этишет да, мисалы толтура балдарды билем, сөгүнүп, сүйлөп жаныганчы. А мисалы ал биздин менталитетке жатпайт да, мындай айткандачы. Анан ишөө жана балдар айтып атсаңар, мисалы 8 март бүгүн тема болуп калыптыр да, а 23 болсо балдар напротив сүйлөмөксүзөр да, наоборот сүйлөмөксүзөр. Жок, 23 керек депчи. А эмнеге ушундайсыңар? Мынакей азыр балдарды кыздарынып калды биякта. Узатпа. Балдар бияктан өздөрү эле билгизип коет да, сыйлабашынчы мен канкейдин сөзүнө толук кошулам да. Мындай жөн эле открытка берсе бирдеме болосун деп, булар бирдемесе берип коюп кайра үмүт этишет да. Жөн эле кыздардын көңүлүн алышканды да билишпейт да. Нурперин Көңүлүн кантип алыш керек сенин оюңча? Мисалы, Айсу айткандай эле жылуу сөз айтып, открытка берип коюшту эле мындай сыйлап алышпайт да дагы элечи. Анан мындай азыр мындай кол тип кетсе деле, бирдеме болуп кетсе деле балдар мындай кызбы, эмне болобу, чоң болобу, улуу болобу, кичи болобу сөгүп салышат да. Анан Нурперин сөзүнө кошулбайт деле мен кыргыздын майрамы болобу, болбойбу, эми майрамсыз жашоо кызыксыз болуп калат. Майрамда эле жакшы майрамдар тосуп турсак жакшы да. Майрамда туралы, Дагы? Азыр биздин балдарды айтып кетсек, биздин мектепте эле бизди кыздарды сыйлабаса деле мугалимдерди сыйлайбы? Мектептин эшигинен өтүп баратканда түртүп өтүп кетет. Жаңы эле айта кетсек. Балдарыңар ушундайбы? Герки балдар 5 кол эми тең эмес, геркилери жакшы, геркилери жаман деп айтып кетсем болот да. Жакшы. Мен жана му Калпакчан баланын сөзүнө кайрылайын деген, бул бала айтпады 8 март майрам эмес депчи. Бул майрам эмес деген кандайча, бул ушунча жылдан бери майрамдап келаткандай майрамда, бирок ошол эле күнү майрамдаш керек дегендик эмес, бирок бейишенен тамамда деп айтат эмес. Ошон үчүн энени күн сайын жылуу сөз менен, күн сайын жылуу сөзүн арнап энени күн сайын майрамдаса, бул энеге эң эле чоң белек деп айтам да. Белек, Балдар карабыз анда. Бияктан баары эле айтып атышат, 23 февраль 8 март депчи. Силер биринчи мен силерден сурайт дейм, силер мусулмансыңарбы? Мусулманда 8 март 23 февраль деген майрам жок бу биякта. Даже мындай майрам болгон эмес. Мусулман болгондо майрам болуш керекми? Мусулмансыңар барбы? Агай мен жооп койсомбу? Эмне силер ушу 23-н майрамдабайсызарбы? Сен именно. Ошо сен именно майрамдабайсың. Негизи мусулмандарда бул майрам жок, 23 февраль. Мусулмандарда эки эле майрам бар. Курмайын айт мени. Жок, өзүң майрамдабайсыңбы? Айтчы ошону. Мен майрамдабайм, чынын айт. Бирок мусулмансызар, мусулман болгондо 20 мындай 8 март эмеде майрамдар жок буякта. Ушуну азыр эстедиңби? Сен азыр ушу эки майрамды азыр эстедиңби элестет? Анда 23-ндө балдар чогулашсаңар го. Йо, мындай кыш керек, бул жерге вечеринка кыш керек, бүгүн биздин майрамда, йо, отуруш керек дейсиңер го. Биз билбейт бекенбиз. 8 март десе, зачем кыздарды куттуктап койт? Апаңар бар го, сиңдиңер бар го, ошолорго барып гүл берип койгула, беттеринен өп, апа бүгүн сиздин майрамыңыз экен, куттуктап коеюн деп жылуу сөз айтып койгула. Бизге керек эмес, силердин гүлүңөр, открыткаңар, зачем бизге? Мен ата-энемди, мен 8 мартта эле эмес, мен ата-энемди күндүгө сыйлайм. Азыр эстедиңби башың менен? Ушта көрүнүш үчүн 8 мартта эле барып тотпайсың. Мен ата-энеме 8 мартта эле эмес, күндүгө сыйлайм. 8 март эмес, сен башка күндөрдө эле сыйлап айтпаш керексиң. Апаңды силер кой 8 март күнү эстейсиңер. Силер башка күнү апа сизди ушунчалык жакшы көрөм, сизди ушунчалык эмне дейсиңер, жок антпейсиңер. Кой 8 мартта апа мен сизди ушунчалык эмне кылам. Ошон үчүн сен өзүң ошентип айтпайсың, сен баарын өзүңдөй көрө бересиң. Аял заты андай нерсени ар дайым билет. Неден 8 март биздин өзүбүздүн майрамыбыз болот атпайбы? Биз анда эмне апабызды унутуп коймок белебиз? Сен айтып атасың да, каждый күнү сыйлабайсың депчи. Сен кайдан билесиң, может, каждый күн эмес, каждый минутта сайын сыйлайт апасын. Мисалы үчүн сен айтып атасың, эч качан сыйлабайсың апаңды депчи. Анан дагы жанакы сөзгө кайрылып кетсек, сен айтып атасың, кыз деген өзүн тартиптүү, ыймандуу алып туруш керек деп. Сен азыр өзүң сүйлөгөнүң. Мына урматтуу жаштар, урматтуу достор, урматтуу жигиттер. Мындай кылабыз, азыр мен суроом бар, балдарга суроом бар. Балдар мен суроом бар да, мен мында чындап эле байкадым да, силер чындап эле жакшылап сыйлап айткансыңар да. Эми айткачы эмне үчүн сыйлабайсыңар? Мына баары жакшынакай кыздар, эмне үчүн сыйлабайсыңар? Ошону айткачы. Же булар татыктуусузбу булар? Же булардын жүрүш турушу жаманбы? Эмне үчүн сыйлабайсыңар анда? Өздөрү бизди сыйлабайт, ошон үчүн сыйлабайсыз да буларды. Бизди кантип сыйлап атат? Кыздар силер сыйлаш керекпи? Жок, агай, булар ушинтип биз менен айтышса, буларды биз эмнеге сыйлайбыз? Кыздарчы, силер өздөрүңөрдүн мындай немеңерди түшүрүп алгансыңар да, авторитетиңердичи, мындайча айткандачы. Кантип түшүрүп алган?
Силер балдар менен балдар болуп, жалжаңдап, ушинтип сүйлөй бересиңер да, айтышыпчы. Силер мындай кичине өзүңөрдү серьезныйраак алып жүрсөңөр, мындай тыканыраак кичине, грамотныйраак болуп жүрсөңөр, силер антмек эмес да, силер өзүңөрдүкүн өзүңөр түшүрүп алгансыңар. Ким жооп берет? Кыздардан. Кыздардан. Кел. Биз өзүн авторитет түшүрүш үчүн бир нерсе көрсөтүп атырбыз баларга. Силер өзүңөр кыздардын жамбашына чабасыңарбы? Кыздар жинекелеби? Балдар силер кыздардын жамбашына чабасыңар. Койчу, даже 6-класста балдар 9-11 класста кыздардын жамбашына чабып качып кетишет. Ким? Атын ким? Атын ким? Элиза, балдар жамбашка чабышабы? Эмне үчүн чабат? Өздөрүнөн сурабайсызбы ошону? Эмнеге чабасыңар өзүңөр? Элесесиңер өздөрүнүн эле сиңдиси бар, башка балдар чапса жагат бекен өздөрүнүн ошо сиңдисин чапса. Жакшы, анда кыздар ким жооп берет дагы? Саламатсызбы, менин атым Нуриза. Булардын айтканда жана бала туура айтып атат, өзү бул жерде сыйлабаган өзү эле билинип турат. Детине балдарда, кыздарда бири-бирине каршы чыгып, бири-бирин эме кылып. Негизи кыздар өзү түрткү да ушундайгачы монтип жулунуп сүйлөп атканыңдан эле билинип турат да, монт жулунупчу. Андай болбош керек да. Келди. Сүйлөгөндөр көрөлү. Ким сүйлөгөн жок? Бул жерде агай айтып жатат, кыздар өздөрүнүн авторитетин өздөрү бузуп атат деп. Кыздар өздөрүнүн авторитетин өздөрү бузган жок. Ар бир адам ар кандай болот. Өзүн тыккан, өзүн так алып жүргөн кыздар нормально эле жүрөт. А вот бар жалжаңдап жүргөндөр, может ошолор авторитетин бузуп аткандыр. А бирок силер бардык кыздарды айтпагыла. Кыздардын ар кандай бар. Балдардын деле ар кандай бар. Балдардын деле сыйлаганы бар кыздарды. Сыйлабаганы деле бар. Азыр жаштардын көбү кыздарды сыйлабайт, бирок арасында бар сыйлагандар. Аз, 5 кол тең эмес, бирок силер балдар ката силерден кетет. Азыр мэрден барыңар билесиңер, өзүңөр барыңар кыздын көзүнчө сөгүнөсүңөр, туурабы? Ал сүйлөөгө жатабы? Мен сурам силерге ошондой болсун. Эгерде силер кызга сөгүнбөй, анын жанында эч кандай уят нерселерди сүйлөбөй койсоңор, кыз силерди эмнеге сыйлабаш керек? Сыйлайт кыздар. Кыздардын эле уяты бар. Мисалы үчүн биз авторитетти түшүрүп алабыз, жалжаңдап. Биз жалжаңдаганда силер бизди басынтып, карындаш, эмне антип атасың деп сөздөрдү айтышыңар. Жок, силер бизге кошулуп алып, кошулуп какат эбесиңер. Есличи, ушул жерде ошондой болсокчу, конечно, 5 кол тең эмес, бирок ооба күлүп жүрсөбүз керек. Анан жана мурдак темага өтүп кетейин. Эмне тиги түрдүп кетип кыз өзү кыл дейт. Мугалимдер силерге эмне кылды? Мугалимдер силерге жакшы сөз айтты. Аларга эмне эме кыласыңар? Бүгүн постоянно сабакта болот. Барчы деп мугалимге ошунча. Мугалимге балдар айтышат, Ооба, мен жакшы кимекке айтып берем. Ким алар айтып бересиң? Кимдер? Бул жерде жок экен эми. Балдар көп, айжигит эле эме сабакка кирелсе, ооба, аз сек барып келечи деп кетип калат. Ошондой жатабы деп. Ошондойго жатабы. Мугалим эмне кылды? Мугалим жакшылык кылып атат. Кел, могул жерге келчи. Кыздар, жанатан бери эле силер балдар эле балдарды эле монтип атасыздар. Силер биз сыйлабайсыздар, улам эле минтип эле биякта айтып атат, силер биз сыйлабайсыңар деп. Силер өздөрүңөр кыйкырып атпайсыңар, биз унчукпай отурабыз тияктачы. Силер кыздан биякта эле монтип атасыздар, бул мындай менин отур. Бизге суроо бериңер бул жака. Бул кыздар айтып атат, азыркы балдар мугалим да сыйлабайт, биз эмес, жада калса мугалимдер. Туурабы, туура эмеспи? Бул туура эмес, ар бир адам сыйлагандыр, сыйлабагандыр. А сен өзүң ошо сыйлабай, ошону билип калгаш мүмкүн да. Ошо мен вообще кошулбайм. Аймир, сен мисалы үчүн алгыс бирдемке кылды, мен просто мындай кетип отурсам, жок, мен сенен улумун кыймын деп түртүп кетет. Макул, мен окуучу экенмин, мугалим сага эмне кылды? Кир деп койсо эле сен обязательно барчы. А сен өзүңдү биринчи сыйласаң, сен башканы сыйлашың керек. Сен өзүңдү сыйлап атасың. Мага сен өзүңчө бизге сөз бересиң, өзүңдү сыйлап, тынч отуруп, аккуратно сүйлөсөң, сен бардык адам сыйламак. Жаштар сүйлөсүн анда. Эмоция чыгып атканда мен өзүм кармай албай калам. Макулбу, бул сыйлоого жатпайт. Эмоция дейт атына. Эмоциянын түшүнүгүн билесиңби ошону? Эмоция десиң, түшүнүгүн. Ошону эмоция дейт. Эге билбесең билип ал. Кыздарды угалы, келгиле. Бияктагы сүйлөгөн кыздар кел, Саламатсыздарбы, менин атым Махабат. Бул жерде кыздарда, балдарда сүйлөп атышат. Туруп алып бири-бириңерге ар кандай жаман сөздөр менен тилдеп атасыңар. Бул эң биринчиден өзүн сыйлаш керек, анан өзгөнү сыйлай аласың. Бири-бириңерди сыйлаган жоксуңар, бул жерде туруп алып бири-бириңерге атырылып, эмне деген сөздөр сүйлөп атасыңар. Андан көрө
жакшына эле мындай айтпайсыңар, аны туруп алып бирөөңөр жамандап мындай бул сыйлабагандыкка жат өтпөйбү? Буга кандай карайсыңар вообще? Дагы жакшы. Жана тети бала айтып кетти да, мисалычы бир кыздар жаман көрүнөсүңөр депчи, жаман кийин алып деп. 5 кол тең эмес, мындай айтканда бир карын майды бир кумалак чиритет дегенде болуп атат да. Бир кыз жаман көрүнсө, бүт бары жаман көрүнүп калат да. Бүт кыздар бирдей эмес да мисалы. Анда балдар дугалы, балдар. Биякта мен мындай көрүшүм боюнча азыр кыздар деген балдарга каршы болуп, балдар кыздарга каршы болуп мына урушуп атасыздар да, мына урушуп атабыз мейли, мен да ошолай. Урушпай эле, ушул өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар, балким кимде ката кетип атат. Чындап эле мына кыздар айтып атат, азыр силерди биз эмес, мугалимдер сыйлабай жатат да. Туурабы же туура эмеспи? Ката балдардан да, кыздардан да эки жактан тең кетип атат. Айланан кыргыз эл ушинтип эле урушуп жүрө беребизби качанга чейин? Биримдикте болбойсуздар, азыр мына урушуп атасыздар. Мына азыр мына ушинтип урушуп атасыздар, мына кыздар балдарды жамандап, балдар кыздарды жамандап, ушинткенден биригип бирөөңөрдү жакшы сөзгө айтсаңар, огош бетер жакшы болосуздар. Бирөөңөрдү мактап кичине. Качанга чейин урушуп жүрө беребиз, анысы деле ушундай болуп атат заман. Жаштар сүйлөсүн. Дагы. Assalomu alaykum. Men atim Nurqan. 8-март абдан жаман майрамда. Бул майрамда көптөгөн кыздар бузулат. Бул майрамды повод кылып балдар көптөгөн кыздар бузат. Ошон үчүн бул 8-март майрамда эле андан көрө 8-мартта ата-энени майрамдатып кичине көңүлүн алып коюш керек да. Кыздар ошо ата-энеге берген подарканы, кыздарга берген подарканы ата-энеге бериш керек да. 8-мартта ошо көптөгөн кыздар бузулат. Мына урматтуу жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Ушул аял затын кыздарды кантип сыйлайбыз деген темада сиздер менен сүйлөшүп, жыйынтыктап берсеңер, оюңарды кайталабай, толуктап, негизи эле кандай аял затын кыздарды кантип сыйлайбыз, же болбосо өзүңөрдүн оюңарды фактылар менен далилдеп берсеңер. Булар айтып атышат да, кызды жан башына чабып кетти, мейли ошондой деле кылып атыптыр. Анан кийин балдардын могу мектептин эң жаман баласын алалы, 3-мектептин иши, мектептин баарын жаман балдарын алалы дейли. Анан кийин бир өзүнүн мындай тыкан кара хижап кийген кызды жолдон жиберели. Ойлойт экенби ошондой жаман ой болобу ошо балада? Ошондой сыяктуу жаман нерселер кылат экенби? Кылбайт да албетте. Мындай ачык эле акыйкат, билесиңер да, кылбайт андай да. Өзүңөр эле мойнуңарга алгыла. Анан кийин ошондо мындай жыйынтык кандай болсо болот дейли. Албетте өзүңөрдөн болот атабы? Анан кийин мейли ушундай көзүм боеп атам дейсиңер, мындай неметип атам, кийинип атам, өзүң үчүн дедиң, Өзүң үчүнбү? Сени жалгыз аралга таштап коелу дейли да, мындай неменин жарыначы. Анан кийин косметиканы кылып коелу, мындай таштап коелу. Өзүң эч ким карабайт сеничи. Же талаада сен ошо өзүң боеп ошону тыккан жүрө бересиңби? Жүрбөйсүң да сен. Жүрбөйсүң да сен. Мисалы, кыздар назик болот да, силер эркексиңер. Силер эркексиңер да, анан кандай десем, силер кыздарды мисалы тыккан жүрбөй, бузулган, силер бузулган болсо, эмне сыйлабай коесуңарбы? Аз ким айтып кетти, бир кыз өзүнүн тыкканын алып жүрбөсө сыйлабайт экенсиң. Булар кыздар да, силер ар бир кызды мындай сыйлап дегенге силер милдеттүүсүңөр да, силер эркексиңер. Албетте баланын бейиши энесинин түбүндө, аялдыкы билесиңер каерде? Күйөөсүнүн түбүндө. Күйөөсүнүн таманын түбүндө аял немеси бейиши. Ошон күйөөнү силер сыйлаш керексиңер. Албетте барыңар эле энесиңер. Анан кийин мындай да. Мен чоңузга суроо да, мисалы чоңуз мындай да, азыр кээ бир кыздар бар да, түндө жүрө берет, тамеки чеге берет, бүгүн бир жигит менен жүрүп, эртең бир жигит менен жүрүп, ошондой деле ошону да сыйлаш керек. Анан кийин беркинекке жүргөндө сыйлаш керек. Ошону кимибиздин көбүрөөк сыйлаш керек? Агай баары алар кыз да, негизи кыздарды эркектер сыйлашка милдеттүү болушат да, булар эркек да. Силер өзүңөр мындай акылыңар менен ойлосоңор, Кудай Таалам бизди жаратты, баарыбыз эле Кудай Таалам жаратты. Анан кийин Кудай Таалам ушинтип ачык жүргүлө деп кайсы жерде айтты? Кудай Таалам вообще эч жеринде айткан эмес. Куранда да эмес, сүннөттө эмес, пайгамбарда эч ким айткан эмес. Кудай Таалам хиджаб кийгиле, жабынгыла, өзүңөр сактагыла. Даш пайгамбарга Куранында айткан, эмне деп айтты эле? Өзүңөрдүн аялдарыңа жанагындай чүпөрөктөргө кетесине салсын деген. Анан кийин аларды только мындай байкелери, күйөөлөрү, инилери, анан кийин балатка жетелек балдар эле көрсүн деген. Андан тышкары бизге көрсөткөнгө укуктуу эмессиңер силер. А силер андан тышкары өзүңөр чыгып атасыңар. Кудай Таалам буйругун өзүңөр мындайынан моюн сунбай. Ошон үчүн сыйлабай атасыңарбы? Жок, ошон үчүн сыйлабаган жыйынтыкка чыгып атат да балдар. Жаштар сүйлөсүн, анда башкалардын оюну угалы. Рахмат. Кел жигиттер, жыйынтыктайлы. Өзү кыздар алданып атат. Биз 8-мартта бизде повод дейм, кыздарды атайын алдашчы. Өзүңөр барбагыла, чыныгы намысыңар коргосоор эмне? 8-мартта биздин хатап отурганда биз менен отурмага дейби. Имандуу кыздар даже мындай свиданияга дагы барбайт да, мындай айткандачы, жол салгандарчы. Өздөрү авторитетин кетирип атат. Кафеге барып, ушундай кылчы. Хатага да барышабы? Барат, хатыга азыр могу жерден
80% барат. Чын айтсамчы, кыздар. Кыздар 99 деп коюнчу мен. Жаңылбасам. Жана 8 март майрамды отпайбы? Кыздар көрдүңөрбү, силер өзүңөр 8 март майрамдаганы, майрамдын эмне болуп келгенин билбейт экенсиңер. Бул белек айтып кетти, 8 март каяктан келген, эмне болуп келген, ошону билип алгыла, анан бирөө сураса, 8 мартта ошентип айтып бересиңер. Анан эмнеге майрамдайсыңар десе, өзүнчө эле майрамдатабыз дей бересиңер силер. Жыйынтыктайлы. Алмастарбы, мен атым Сейлкан, кичине ыр жазган болчумун, ошону эме кылайын. Аял затын асмандагы айга теңеп, ардакташат эң кымбат деп, аял затын назик кызыл гүлгө теңеп, кадырлашат эң керек деп. Бул аял заты дайыма керек болуп жатат. Бул жерде балдар деген көптөгөн балдар 8 мартка каршы болуп жатат. Ушул майрамдын артынан эле эми көптөгөн энелер эми сый урматка ээ болбогон энелер ушул күнү сыйланып эми бааланып келип жатышат да. Рахмат, кел. Аял заты болбогондо могул жакта бүт окуучулардын баары могул жакта балдар, бүт жаш балдар, наристелер төрөлмөк эмес, аял заты бар үчүн силер барсыңар. Аял заты гана бар. Силер жоксуңар. Силер барсыңар, бирок бир гана нерсеге. Саламатсызбы, менин атым Асел. Азыр айтып жатышпайбы 23 мартта майрам эмес деп, чындыгында мен кошулам, себептен бул деген күнөө болот. Мен бир гана 8 мартты апама майрамдабастан күндө мен күтүп келген күндөрүмдө эле айтам, мама сиз мен эме жартын алып келиңиз эметем депчи, күндө эне сүтүн эметем, тазим этем. Рахмат. Мама ушинтип жартын алып келиңиз кубантам, эне сүтүнүз актай албасам да ыраазымын дейм. Бутунан өп сыйлайсыңбы же бетин? Жок, даже кучактап, эметип, чачын сылап. Жакшы. Азыр мен айтат элем, азыр сүйлөп атканда темадан алыстап кетти окшойт да. Азыр кыздардын авторитеттери жана башкалар жөнүндө болуп кетти. Айттырышты бул жакта жигиттер эмнеге 10 март эмес, эмнеге 9 март эмес деп. Бул мурда Клара Сепкин болуш керек, ошол аял тарабынан чыккан 8 март. Бул ошол 8 март күнү аялдар азаттыкка чыккан, бош эркиндикке чыккан. Ошондо баштарынан жоолукту алып, ошол 8 март күнү башка жактарда азаттыкка чыкты аялдар деп өз ыркы менен, өздөрүнүн калоолору менен кээ бирлер отту жагып, аялдардын жоолуктарын алып күйгүзүшкөн экен. Өз каалабагандарды мындай алып барып өздөрү башынан жоолугун жылып салган экен. Биздин өлкөдө 8 март майрамдалбаш керек. 23 февраль биз аял заты балдар ошол 8 март күнү бизди сыйлабай эле коюшсун. Сыйлаган мындай жакшы сүйлөп, мындай урушпай, сөкпөй дегендей кыздардан 8 март күнү эч кандай белек беришпесин. Биз 23 февралда белек беребиз. Бул мекен сакчылардын күнү экен. Бул эч кандай майрамга тиешелүү эмес. 8 март күнү биз белгилебеш керекпиз. Рахмат. Агай, сиз айтып жатпайсызбы? Ата-энени кантип сыйлайсыңар, апаны кантип сыйлайсыңар депчи. Апаны деген албетте биз баарыбыз сыйлайбыз. Баягы ким сыйлабайм дегендер жокпу. Бүт баары эле сыйлайт да, мындайча айткандачы. Бирок кантип сыйлайсыңар? Мисалы, ата-эне менен урушасыңар, энени капакыласыңар. Сиз урушасыңар деп Хатага барбаса барасыңар. Жок, агай, хата деген андайга мен барып да көргөн эмесмин, барбайм дагы да, мындайча айткандачы. Сиз мен энем менен урушуп атканын сиз көргөн жоксуз да, туурабы? Айта албайсыз анычы. Ошондуктан сиз антип айтпаңыз, мен энемди күнүгө сыйлайм, күнүгө урматтайм да. Көрбөй туруп айтканга болбойт, Көрбөй туруп айтканга болбойт. Мен энем менен эч качан айтышып, энеме мен сен деп сүйлөгөн эмесмин. Мен антип айтпайм. Жаштар сүйлөсүн. Мен өз бул күндө темада сүйлөп кетсем, азыркы айтып жатышат. Жыйынтыктоодо сүйлөп кетейин, азыркы айтып жатышат. Эркектер көбүнчө сыйлашпайт деп. Бирок бар эркектердин көбүнчө сыйлабагандары бар. Алар сыйлабагандар кыздарды сөгүшөт, түртүшөт деп айтып жатышат туура. Бирок эркектерден ошо көп, ошондой, бирок алардын арасында бар сыйлагандарчы, кыздардычы. Бул жерде эркектер деле өздөрү сыйлык сүйлөсө кыздарга, кыздар деле эркектерге ошондой сыйлык мамиледе болот. Рахмат. Мен айтып кетейин, аз бул жерде айтып атат да 8 класстын окуучулары 8 март тосулбайт, тоспойм деп. Өздөрү акча чогултуп атышат. Бизде майрамдаганы башта ушу чогултуп коюшкан. Жана аткарып бүт барынчы макул дейли. Дагы
айтып коеюн, 8 март майрамдалбайт. Макул, мен майрамдабайын, 4-школа майрамдабасын. Бирок ал биздин чоңдорубузда эме кылыш керек. Мисалы үчүн макул, чоңдорубуз эме ошого эмне дейсиң? Мыйзам чыгарып, тосулса, бир мыйзам чыгарыш керек. Ошо 8 мартты эме эгерде тоса турган болсоң, ошондой кылам же ошондой болосуң деп, ошондой мыйзам чыгарыш керек. Андай болмойчу эч кимибиз тоспой койбойбуз. Жаштар сүйлөсүн. Майрамдаш керек деп ойлойм, анткени мисалы үчүн азыр кыздар, балдар силер ойлотосуңар, кыздар хатага апарабыз, анан кыздар менен эметебиз депчи, өзүңөр жеңил ойлуу болуп атасыздар силер ушул жерденчи. Бир эле жеңил ойлуу кызды көрүп алып, силер баардык кыздардын атын булгабашыңар керек. Анан 8 март майрамына эмне үчүн ушу майрамдаш керек деген жыйынтыктап беребиз, убакыт айтып кетейин, эме. Кыска 5 секунд. 8 март бул мисалы үчүн сенин ата-энең бири-бирин күндө кафеге апарып, мисалы үчүн күндө тойлорго бара албайт. Мо 8 март күнү экөө бири-биринен мейли силер балдар үйүнө калып, экөө кафеге барып, жолдошу, жубайын өзү сыйлаш керек дегенде анан хатага барыш керекпи, барбаш керек? Хатага чакырса. 8 мартта хатага чакырса силер. Эмне үчүн 8 март дегенде силер жылуу сөз айтпай, сразу эле хатаны ойлойсуңар. Айтпады жана хатага барат деп мына. Ушунчалык көпкенби Кыргызстанда хатаны ойлой тургандай сразу. Рахмат. Ресторанга барса болот, бирок. Мен жыйынтыктоо сөзүм бул мисалы айтып атышат да 8 мартты жоюп салыш керек депчи. Быйыл мисалы закон чыгарса, андан ары 5 жыл, 10 жыл майрамдалат. Анан 10 жылдан кийин мен оюмча мисалы майрамдалбай калышы мүмкүн дейм да. Ал эми тирүүлүктүн ар бир күнү майрам дегендей, ар бир күнү эле майрамдап, ар бир күнү эле куттуктоо сөзүн айтып, ар бир күнү эртең менен жакшы сөз айтсаң, бир күн кечке маанайың жакшы болуп жүрөт да. Ал эми 8 март деп эметпей, ар бир күндө майрамдаш керек. Рахмат. Менин атым Альбина, мен 7 класстын окуучусумун. 8 март бул аялдардын күнү. Мен ошон үчүн эми апаларды сыйлап жүрүп, апалар деле майрамдаш керек дейм. Өзгөчө окуучулар. Тышкаркы адамдарды мен билбейт экенмин. Балдар постоянно эле кыздарды басынта беришет да, мындай да. Анан кийин кыздар болсо жакта күйүп бышып, кыздардын эмесин эметсе, алар болсо силер эмне майрамдаш керек деп. Болгон бир жылда бир келген 8 март майрамды да көрө алышпайт да балдарчы. Мен ага кошулбайм, майрамдаш керек 8 март. Бул жердечи 8 март, 23 февраль дейсиңер. Болду, эмнеге бул жерде бири-бириңерди урматтасаңар, эч качан 23 март эле кыздар силерди всегда урматтайт. Эгер силер 8 март кыздарды урматтасаңар, февраль, 23 февраль силер кыздар, 23 февраль силерди урматтайт. 8 март силер кыздарды урматтагыла. Башка күндөр Ушундай, рахмат. Түшүнүктүү. Азыр бул жерде бардык кыздарда бул хиджаб кийген кыздан үлгү алсаңар болот. Жанагы тиги кыз айтып аткандай эшиктен түртүп кетпейт эч ким. Бул кызды сыйлайт. Бул кыз силерге окшоп саат 12-де жанагы открытка албайт. Кафеге барып отурбайт. Ушундан үлгү алгыла демекчимин да силердичи. Бул мейли биз эркек экенбиз да. Биз эркек экенбиз. Өзү кыз болуп туруп бул кыз айтпадыбы 8 мартты майрамдаса болбойт деп. Значит, силердин кыздар эле айтып атат. Значит, майрамдаса болбойт. Жакшы. Жыйынтыктайбыз. Эме, мында урматтуу устаз, мына жаштардын оюн уктуңуз. Биздин убактыбыз өтө карып калды. Ошол жыйынтыктап берсеңиз, мынакей кандай болушубуз керек, бизде кандай программалар керек, анткени убактыбыз карып баратат. Мен чынында эле биздин коомдо аялды татыктуу сыйлабайбыз. Биздин коомдо татык сыйлаганды билбей калды. Ошон үчүн бир күндө эле сыйлап коюлат да. 365 күнүн бир эле күнү сыйлап койсок, анан эртесинде болду, анан өзүнүн ишин кыла берсин деп жүрүп атабыз да. Чын-чынында андай болбош керек. Биз аял затын өзүбүздүн кыздарыбыз катары, карындашыбыз катары, эжелер катары, жеңелер катары, энелер катары, өзүбүздүн жар катары дайыма сыйлаш керек. Эркек киши аял кишиге назик заттай мамиле жасаш керек. Бул сыйлоо деген моюнга мингизип алуу эмес. Бирок сыйлоо деген ошонун камын көрүү, ошого туура мамиле жасоо, ошонун мисалы ката кылып атса катасын оңдоп коюу, ошо чыныгы сыйлоо деп эсептейм да. Анан мисалы биздин коомдо азырынча татыктуу сыйлоо жок. Ал эмес мына балдарда, кыздарда
мына өз энесин сыйлабайт, жакшы сыйлабайт, татыктуу сыйлабайт, фиктивный. Көп урушуп кетесиңер. Көп жана каяш айтасыңар, апаңарды коркутасыңар. Мына мен жакшы билем да. Апаларын коркутуп, эшикти карсы жабып, алып берген кийимди ыргытып, мына ата-энесине таарынып өлгөндөр да бар. Мына азыр мына кээ бир элдер бар, энелерин итче сыйлабайт. Итти энесинен жакшы көрөт да. Ошо бизде ошондой болуп кетпейли. Биз дайыма сыйлайлы. Жанагындай кафеге алып барымыш этип, калп эле сыйламыш этип туруп алдап кеткен бул эркектик эмес. Бул эң абийирсиздик. Бул жаман иш. Ошон үчүн эркектерге айтмакмын, ошо алдабагыла, кидет этпегиле деп. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз ушул бизге берилген убакыттын ичинде бул темага чекит кое албайт экенбиз. Ошондой болсо да жаштардын, кыздардын, балдардын оюн уктуңуздар. Аламдын көркү, адамдын көркү аялзат деп биздин акындарыбыз бир топ ырларын жана накылдарын жазып келишкен. Ошондой болсо дагы биз азыркы жаштар айткандай аялзатын күнүгө сыйлайлы деген максатта Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Сокулук районунда жайгашкан номер 4 Муса Жаңгазиев атындагы орто мектептин жаштары сүйлөп беришти. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин Жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.